Барыңыздарга чоң рахмат. Ушул күнү 10 мартта ушундай сонун абарайда биздин Уркуя Салиева апабыздын эселине келип убакыт бөлгөнүңөр үчүн Не знаю, я пришел проявить свою позицию. Мен өз позициямды билдирүү үчүн келдим. 8 мартта өтө жаман иш болду. Бүгүн көп киши келгенине кубанып турам. Вот все, что я хотел сказать. То, что произошло на марше. Жүрүштө болуп өткөн окуя жапайчылык. Бул кыжырды келтире турган иш. Чагымчыларды эмес, уюштуруучуларды камаганы туура эмес. Менин тааныштарыма жумуртка таш ыргыткан балдарды кое бербеш керек болчу. Моих знакомых. Мамлекетим, баш мыйзамды бир жана аттар. Зордук, зомбулукка каршы. Экичиликке каршы. Biz жылдары 10 жылдары ошентип Кыргызстан демократиялык имидж. Бизде имиджден башка эмнебиз бар дагы? Дагы кандай жетишкендиктерибиз бар? Ошентип чогултуп мына абирибизди. Ошентип турганда бир күн менен ошентип төгүп салганы бул менин оюмча абдан эле кечиримсиз нерсе. Biz коом, граждандык коом, кыргызстандыктар буга эч кечирим жок деп айтабыз. Азыр бийлик кандай реакция кылыш керек эми ушулардан кийин? Бийлик билдириш керек. Бийлик өзү алып салыш керек ушундай министрди. Бирөө сөзсүз жоопчулук көтөрүш керек азыр. Мне надоел вот этот вот мрак. Караңгылык тойгузду. Бул караңгылыкты мыйзамды жактоочулар колдонгону кечиримсиз. Эгер буга унчукпасак, бизди алар 18 кылымга сүйрөп барышат. Нас совершенно в какой-то 18 век загонять. Терс нерселер болуп кетти да 8 мартачы. Биздин кыздарыбызды жумуртка менен уруп, калпакчан жигиттер, бет капчан. Булар жигит эмес. Эми кече күнү жумуртка урулса, эртең күнү таш урулат. Бет кап кийгендер, бул ошо заказ менен келгендер да. Бунун ичинде мамлекеттик кызматчылар да болушу мүмкүн. Мен коркуп атам. Мен бүгүн коркуп атам. Эртең биздин кыздарыбыз кантип жашайт? Мына бул урган балдары ушу бүгүнкү чоңоюп аткан кыздардын күйөөлөрү болот эртең. Тепкилеп өлтүрөт да кыздарды. Это будущие кайната. Вот эти вчерашние, которые били, это будущие кайната наших девочек. Вот ужас в чем. Если не запретить это, вот эта вседозволенность, она может просто масштабы такие показать. Выбор да. Жанагы отработанный балдар талкалайт бир-бирин депутаттарды. Просто талкалайт. Кто это организовал? Отставкага кетиш керек. Жанагы чуркаган балдар килтеген 1,80 м, 1,90 м. Пусть понесут наказание. Бүгүнкү регламент боюнча жөн гана модератор сүйлөйт. Феминистер дейбизби, ЛГБТ дейбизби, могу коомдук уюмдар бүгүнкү чыккандар биздин кыргыз элибиздин баалуулуктарын тебеледи. Биздин каада салт үрп-адатыбызга каршы чыкты. Биздин кыздарыбызга төрөбөйм, бирөө чыгыптыр, төрөбөйм, тамак жасабайм, жуубайм, кылбайм депчи. Биздин мыйзамдарыбызга каршы пикирлерин, биздин каада салтыбызга каршы нерселерди көрсөтүп атат. Мен мындайча айтам, мен аялдын укугун коргойм. Бирок тескери багытты, тескери жанагы эркек менен эркек сүйүш керек, лесби жана башка бузукулактарды колдобойм. Биякта биздин эл ошонун баарын туура эмес түшүнүп эле гейлер чыгып атат деп. Эмнеге ошондой айтылып атат? Анткени ошо митинг болбосун деп калп эле ошо митингке эл чыкса, ал жалаң гейлер чыгып атат деп элди алдап, элдин башын айлантып мындай заблуждение кылып атат да. Ошо